Урматтуу Рамиз мырза, март айында сиз жогорку кеңешке келгенде бир мыйзам долбоору менен мен сизге суроо бердим эле. Эсиңизде барбы? Бишкек шаарындагы сел саяктар боюнча, бомждар боюнча Бишкекти каптап кетти. Сиз 10 күндө биз жумушту баштайбыз дегенсиз. Тескерисинче жайнап кетти. Коомдук жайларда, мектептерде бомждар, сел саяктар кайра көбөйүп атпайбы күндөн күнгө? Сиздерде жана реабилитационный центр барбы? Мен туура айтасыз, март айында мен айткам 10 күнүн ичинде жумуш башталат Ош базарындагы ошол бомждар. Өзү көргөндөй маалымат каражаттарына да чыгарып атабыз. Ровно 10 күндөн кийин биз Ош базарын ошол ириликке келтирүү боюнча жумуштарды баштадык. Ошол менен барабар ошол бомждорду азыркы учурда биз Ош базарынан жогототабыз. Бирок андай Бишкек шаарында андай мэрияда андай реабилитационный центр же бомждарга бир атайын бир центр жок bizde. Бирок Ош базарында тазалоо жумуштарын биз баштадык, в том числе бомждар боюнча. Жок, эми сиздер Ош базарды тазалаган менен шаардын башка жактарын каптап кетпедиби? Центрлерде жүрөт. Реабилитационный центр ачыш керек да, ошолорду алып барып тарбиялап, эми бюджеттен акча чыгар, мэриянын бюджети жакшы эле го. Сиз туура айтасыз, негизи ушундай болуш керек, бирок сиздер жанакы соодагерлер менен күрөшүп атасыздар да, эми соодагерлерге шартты түзүп берип, андан күрөшүш керек. А сиздер сел саяктар менен мындай күрөшкөн жоксуздар да, биз көрүп атпайбызбы? Кайра күндөн күнгө көбөйүп атат. Уруксат болсо мен сизге мындай расмий түрдө маалыматты берейин. Вот Ош базарынын ичинде дагы бир маселе болчу, бул бомждар. Сиз туура айтасыз. Азыркы учурда 3 көчөдө ошол бомждар жок. Бул Тактагула, Бейшиналиева, анан Фычка көчөсүндө. Ошол жерлерде бомждардын бир атайын жерлери болчу. Атайын. Мен сизге видео отчетту берем. Ошол азыркы учурда ошолор жок. Ошол атайын жерлер жок. Биз баарын жойдук. Бирок андай жерлер дагы толтура. Шаардын ичинде толтура бар. Аны биз Жок, кантип күрөшөбүз? Программа барбы сиздерде? Сел саяктар менен, бомждар менен күрөшүү боюнча ошолорду тарбиялап бир жолго сала турган негизи мэриянын программасы барбы ошондой? Аны айта албайм, бирок биз азыр ошолор бомждардын бир ошол атайын жерлердин чогулткан жерлерди биз жоюп атабыз да. Ошол распитие напитков деп коет, алар парктардын ичинде же бир мындай речканын жанында отурган бир атайын жерлер болчу да, палатка сыяктуучу. Ошолорду жоюп атабыз. Бирок программа жөнүндө менде азыр маалымат жок. Жок, сиздер ошол бир сел саяктарды жоюу багытына бир программа иштеп чыгышыңыздар керек, биринчиден. Экинчиден, бул мамлекеттин жүзү, Бишкек шаар биз борбор калаабыздын жүзү. Ушу боюнча иштеш керек да конкреттүү түрдө. Азыр парктарда да жүрөт. Парктарга мындай кыдырып жүрсөңүз, сиз шаарды жакшы эле кыдырасыз го. Жанакы шаарды булгаган, мусор таштаган жарандар менен жакшы эле күрөштүңүз го. Аңдып жүрүп, кармап, штрафтарды салып, туурабы? Ошентип иштебейсиздер, мэрге айтып бир программа түзүш керек да, буларды жоюшубуз керек биз. Ушул боюнча иштеш керек. Андан тышкары жанакы кайырчылар светофордо турган толтура. Бул эми укук коргоо органдары менен да иштешиңиздер керек. Чет өлкөдөн келген, кошуна мамлекет Өзбекстандан келген жанакы кайырчылар жүрбөйбү жолдордо? Ошолорду баарын чогултуп, депортация кылып кетириш керек да. Светофорлордо турат, коомдук жайларда турат, бүт жерлери басып кетпедиби? Ушу боюнча бир конкреттүү түрдө иштешиңиздер керек. Бул дагы чоң бир түйшүк сиздер үчүн. Эске алынды анда. Сөзсүз ошону эске алып туруп бир программаны түзөбүз. Рахмат.